Assalamu alaikum молодежь. 5-5 suyucular var mı tuğanlar? Kettik. Туғандар, машинаны полный обзор қылалық. Сейд алғанды таныстар. Ассаламу алейкум. Сіз бака, іштеріңіз жақсы ба? Ағамыз бүгін стоматологический центриндан тартып келдік. Өте чоң арзандатулардан шығардық. Кімге қызық болса, мен Қырғызбай YouTube каналының видеосын ссылканы мен түбіге қойып қойғым. Кіріп, танышып, акциялардан пайдаланып қалсаңыздар болады. Бүгін продажада туғандар S-класс 2008 жылқы ақырқы ай 5-5 туғандар. 300 қаншадан аттың күші бар, өзіңіз кеңірі обзор қылып бересің, сөйлеп дегендей. Машина бойынша ДТП болған емес. Мерседес сүйушілер білет, Мерседес ешкім келе айын айтпайды. Мерседес сел, поехал, да? Даяр? Даяр. Ұзақ жолға даяр? Даяр Қырғызстанға тұрды. Мен Қырғызстандан мініп келдім. Жақшылы. Номер қалады, бірақ генеральный доверенность қылып берсем болады. Ал мен жүре береді. Қырғызстанға ділі бар өреді, бұл жерде мен жүре береді. Бағасы 1 200 деп қойған болшы, қазір срочный болған үшін, тегін керек болған үшін, $10 000 деп табыз. $10 000? Ова, миллион кертор. 900 бір нәрсе қалады екен да, 800 бір нәрсе ондай, курсқа қарап, а? О, курсқа. Қанша күн бойы ушул $10 000 болады ака мындай? Қанша күнде сатылғыча эле ба? $1 200 000 дегенде қандай чалуулар болды ба? Болды, чалуулар болды. Анан обменге көп сурашты. Мага машина бар өз башка. Акча керек болгон. Мен стоматологияны ачкан үчүн, неме болгон үчүн ошо кичине акча керек болуп калды да. Ошон үчүн буну өз 1 жыл минем деген ой менен келдим да. Атайын Кыргызстанга барып, бул жерден алып, Кыргызстандан неме кылып, оформление кылып келгендем да. Номерден өзү чөстөйт экен мындай ачыга. Мен бир жүрөгүм ооруду эле ушул номерге чоо бирде көргөндө. Санкрузерде жүргөндө. Санкрузерде жаман жарашат экен да, мына байкап атасыздар. ГКМГ деген жазуулары менен 04 сот бул өзү вообще эле экен да. Бир анда комплектациясын көргөзөлүк. Жылы 2008 болсун, 5 ключевой доступ экен да? Жаман кызыктым, Повторотник, поворотник дейби эле, ошолор жанат полный бардыгычы. Электрика жагында кичине иштери бар экен, мелочевкачы. Доводчиктер да бар. Тартат экен да мындай, чүп кетип. Бар жөнү эле. Эми бул S-класс представительный класс да. Узун да, лонг да. Объем 5-5, форматик 4 деп болуп турат. 20 дискаларда экен. Баллондор дискалардан өзүгө жарашыктуу. Ички экен да. Машинада айып жок, машинанын өзүнүн характери бар. Кыргызстанда вообще подъемго, трассага характерин көргөзөт да, көргөзөт. Басканда люктары бар экен. Массаждары бар экен, бир мындай көргөзүп тагын коелук элек. Эми бул машинага кызыккандар билет да. Могу жактар жылат экен, өзүнчө мен артында отуруп келдим азыр. Вложение бир эле ошо солдатиктер эле да. Вложение ошо бир эле солдатиктер. Ходовка жагынанбы? Ходовка жагынан. Бул да 2-3 күндө болду байкалганына. А так бул неме ходовкасынан неме жок эле. Ичине бир көңүл буруңуздар туугандарым, бир назар салыңыздар. Комплектация ушундай. Жылына караганда вообще мындай полный экен да, мындайчы. Ночное видениясы да бар. Азыр неме да, функция ночное видение. Только для темноты дейт. Түнүн да көрсөтөт. Автоматически эле болуп калабы анысы кандай? Mercedes Benz. Кызыккандарга наличка сатылат. Бир айландырып обзор кылалык силерге туугандар. Көрүп атасыздар. Өзүнчө тарылдайт экен кыскасы. Тар этчи. Үндөрү өзүнчө эле башкача да. Машина ушундай. Бул 4 дөңгөлөктөн жүрөт туугандар, айланат 4 дегендей. Ушул бир алдыңкы лобовойдо кичине трещина бар экен мындай. Кеткенче болсо ушуну алмаштырып койгон жакшы. Бул өзүнүн родной лобовой экенби же эмне экен ушул? Родной. Родной экен, ошого алмаштырабыз да. Алмаштырып койсо деле болот муну ошол. Баардыгы деталь өзүнүкү родной. ДТП болгон эмес. Мен алганга чейин мен көрүп алгам. Ошо бир эле эшик алмашылган болуш керек. Точно эсимде жок. Аты мен жүргөндөн бери ДТП болду элек да. Акция менен продажага коюлду. Андыктан чалып байланышып жетишип калыңыздар. Машина бирок жакшы экен, бир келип бир басып көргөндө сезесиздер го, бир трассага же МКАДка же СМКга алып чыгасыз го дейм менимче. Бар эт. Желающийлер болсо келип. Ооба, чалып байланыша бересиздер. Агабыз номерлери мен темага коюп койдум. Анан акция мына стоматология боюнча дагы экөө сүйлөп коеюн. Наркы видеодо дагы сүйлөдүм эле машина боюнча.
стоматологияда буйруса рассрочка жол менен брекеттерди коюп атыптыр агабызчы, ошо 3-4кө бөлүп берсеңиздер болот экен. Ошо 20 миңден башталат экен, мындай сложный эмес, оңоюраак брекеттер ошо 20 миңден башталат экен да, сложныйына карап кымбаттап арзандай берет экен. Анан 15 адамга бир кыйналган мекендештери болсо бир жардам кылайын иним деди. 15 адамга только запись менен келесиздер, пломба бекер болмокчу да. Анан ушул май ичи Кудай кааласа 20% акция деди. Ошол брекеттен сырткары полный бардык нерсеге импланттарга чейин бир скидка кылып берейин иним, ошол сага атайын жардамга чакырдык деди. Чалып байланыша бересиздер, ишиңиздер ийгилик. Эч качан тиштер оорубасын негизи туугандар. 24 саат бою иштейт. Метро Кузнецкийге, Театральныйге жакын жерге ачыктыр. Машина менен бара тургандар парковкалардан кеңири 24 саат бою чала бересиздер. Ишиңиздер ийгилик. Машина штырга сатып тургандар. Абмен сапмен жок деди. Көрүшкөнчө, мен ушул анан каналдан бекер машиналарды реклама кылып баштаган менин Kia Rio Solaris'терди да жеп эле койсом керек. Бирок могу машина бирок кыйыныраак экен, ачыгычы. Функциялары көп экен. Калганын келтиребиз. Чалып байланыша бергиле туугандар. 1 ай бою бизден машиналар бекер тартам. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.